Чүй облусунда жашаган аялдар 25 январдан баштап онкологиялык ооруларга акысыз текшерүүдөн өтүп жатышат. Иш чаранын жүрүшүндө 25-тен 60 жашка чейинки аялдар Чүй облустук үй-бүлөлүк медицина борборуна келип кайрылышты. Анда эмчек, жатын моюнчасынын рагынын белгилери бар жогун аныктоо үчүн медициналык кароодон өтүп жатышат. Кыргызстанда эң биринчи орунда турат рак. Эмчектин рагы, жатын моюнчасынын рагы, ошондуктан ошонун алдын алуу максатында бизде ушул аялдарды текшерип акция өткөрүп алалы дегенбиз. Бул акцияга абдан көп Бишкектен келип атышат, Чүй областынын тургундарынын баары келип атышат. Мындай акциялар Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүп келет. Анткени жатын моюнчасынын рак оорусунун 40%га чейинкиси өтүшүп кеткен стадиясында аныкталат. Саламаттыкты сактоо министрлиги мындай бейтаптарды аныктоого, дарылоого жана кароого жыл сайын $5000 ашык каражат жумшайт. Жыл сайын 500 аялда табылат, бирок көп аялдар өзүндө билбейт ал оорусу бар экен. Ошон үчүн эрте аныктоо үчүн, эрте аныктасак эрте дарылайбыз. Эрте дарыласак аялдын дагы өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүгү көп. 10 бейтаптын ичинен 3-4 пациенттин таптык. Онкология борборуна направление менен онкогинекологко консультацияга жөнөттүк. Кыргызстанда гана жыл сайын онкологиялык оорулардын 5,5 миңге жакын жаңы учуру катталат. Тилекке каршы бул оорудан каза болгондордун саны боюнча биздин мамлекет Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда турат. Андыктан бардык айымдарды акцияга катышууга, ден соолугуна олуттуу көңүл бурууга чакырабыз. Бул жака өзүмдү текшерилип, аял киши үйдө отуруп текшериле албай калат экен, ошондой акция болгондо угуп анан текшерилейин деп келген болчумун өзүмчү. Эмчек жактан ооруп эметип аткан, ошону көрүнүп билели деп, результатыбызды билели деп келдик. Поликлиникалардан да болуп турганы жакшы болмок бизге. Ушундай карапайым элдерге ошо уюштургандарга чоң рахмат. Бул акция бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнүнө карата уюштурулган. Бүгүн 27 январда кечки саат 4-төрдө жыйынтыкталат. Бул акция Бишкек шаарында да өтөт. Айдана Стамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.